Бул өзүнчө неме болуп алганда, мен TikToктун президентимин, мен чечем деп ага барып 1 саат сүйлөшүп, мындай кыл, тигиндей кыл, заявление жаз деп, мына өзү сүйлөштүм деп атпайбы 1 саат. Анан бир кой союп алдына келиш сага кыйынбы деп, уктап жаткан аюуну ойготтуң, мен чечем дейт. Эч качан эч убакта көтөрүп турган асман ташта берсин. Алланын айткандай болот иншалла. Бул ортодон эки адамды фитна кылып, чагыштырып, уруштуруп, анан кечирим суратам, анан кой сойдуруп алып келем, анан сураганымды берет, анан саймын, менин айткандай болот деп адашат бул, жаңылат. Кудай кааласа андай болбойт. Роднойлор, ай балзар жок, кет. Рахмат, Алла разы болсун Рустам. Чоң рахмат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мыйзам бар. Урматтуу падышабыз бар, Ташип мырза бар, бул жерде отурган көкжалдар бар. Көрөбүз, буйруганы болот. Ошол кимге барайын, бир койду союп, кечирим сурап, кимге барайын, айтпайсызбы? О, Нуркабил деген аке бар. Барасың. Шапалак болсо шапалагын жейсин, сөккү болсо сөккүсүн угасың. Ошонун алдынан чотка кылып өтүп, мен акмакты кечиргиле деп, как положено кечиримди сурайсың. Сенин сүйлөгөн сөзүңө бүтүндөй кыргыз эли дагы наразы, сот дагы наразы, прокурор дагы наразы, өзүң дагы наразысың керек болсо. Кечирим сурап, күнөөңү мойнуңа алып, 100 000 штрафка согласен болуп чыккан адамсың сен. Так что мындай сөздү көбөйтпөй барып маселени чечкин. Чечпесең, анда өзүңөн көргүн. Түшүндүңбү? Өзүмөн көрөмүн. Ооба, мен сенин айтканыңды кылбайм. Никогда. Мен кылдырам, ушундай кылдырамын. Көрөсүң. Сен биринчи кылдырып, күнөө кылып коюп, кылбайм дегидей. Сенин айтканыңды кылбайм. Мыйзам бар. Мыйзам кандай жазаласа мен даярмын мыйзамга. Бирок сенин айтканыңды кылбайм. Мыйзамда мен сага айтып коеюн. Мыйзамда күнөө кылсаңар күнөөңөрдү жууганга аракет кылгыла деген, тосмо арыз алгыла деген, текебер болбогула деген. Мен сага айтып коеюн. Чотка болгун, мусулман болгун, Бауыржан. Сенин айтканыңды никогда кылбайм мен. Кылган эмесмин, кылбаймын дагы. Бир күн келесиң, менин айтканымды сен кыласың, Кудай кааласа. Ошондой болот. Азыр канкылдай бересиң. Кылыш керек болсо мен кылып кое берем. Мен андай жиркенбейм, текебер болбойм. Эгер нарушение кылган болсом, сендей нарушение кылганда Кудай сактасын. Ооба, сен азыр канкылдай бер. Кудайдын айтканы болот. Эгер мыйзам жазаласа мен даярмын. Аны сот чечет. Арызды жазылыптыр. Калганы тагдырыма Алла эмне кааласа ошону көрөм. Сенин айтканыңды кылбайм, Сыдык. Эч убара болбо. Канкылдап, бир күн канкылдайсың, 2 күн канкылдайсың, 3 күн канкылдайсың. Баягы канкылдаган аты менен канк деп калып кетесиң. Кандай киттерге окшоп. Ошо канкылдаганыңдын эмесин көрүп атасың да, Бауыржан. Көрсөм, мен көрөм. Бирөө өзүңө эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло дейт. Мен сенин алдыңда шермин. Лично сенин алдыңда. Көрөсүң, Кудай жазат өзү, сонун кылып тагдырга. Хорошо. Буйруганын, Алланын каалоосун көрөм. Сенин айтканыңдай болбойт бирок. Сенин айтканыңда никогда болбойт, болгон эмес, болбойт. Сени защита кылып, сага поддержка кылганыма өкүнөм. Эл алдында дагы, вujданымын алдында дагы, Кудай алдында дагы. Не кылып жакшылык кылдың? Роднойлор, экранга бир лайк басып койсоңор. Экранга лайк баскыла, Туугандар милдет кылып, акыркы 2 сотко келгенинде милдет кылып атат. Мен буну чакырган жокмун, кел деген жокмун. Милдет кылып атат. 3 жолу апаман сөктү. 3 жолу кечирим сурадым. Дагы провокация кылып атат. Сен эми менин айтканымды кыласың деп атат да. Никогда андай болбойт.
Бунун айтканы боюнча мен барып ошол баягы каза болгон эженин инисинен мен таяк жешим керек экен. Ал өзү айтып атат. Ал мени уруш керек экен, шапалак урабы, сөгөбү, не кылса да мен туруп беришим керек экен. Анан кой союшум керек экен. Анан ошол жерге барып кечирим сурашым керек экен. Бул мыйзамдуу ушунун айтканы. Буну ээрчип мен барып ал жерден сөгүүсүн угуп, видеого тартып, мен ошол жерде кечирим сурап, кальтагин жеп, анткени мен ал жерде кол кайтара албаймын, ага жооп бере албаймын, сөгө албаймын, эчтеке кыла албайм да. Ошентип бул видео кылып, мына мен неме кылдым, Бауыржанды мындай кылдым деп туруп, бул ошентип элге чыгыш керек экен. Бунун ою ошондой болуп атат. Андай болбойт да, туугандар. Бул кел десе мен барышым керек экен. Кой алып келсе кой тартыш керек экен. Ошентип анан кийин бул телефонго тартып чыгарат дагы мен Бауыржанды мындай кылдым деп мактаныш керек экен. Мен айткандай болот, мен президент болот. Аюунун уктап жаткан аюун ойготтугу менен мен мындай кылдым деп. Андан көрөктүү мен улучше камалганым жакшы эмеспи? Камалып ошол жерден намысым менен мыйзам алдында жооп бергеним жакшы. Ушул шакалдын алдында жооп берип каламын мен. Бул ким мени мисалы менин айтканымды кыласың дегидей. Көрдүңбү Фати? Бунун ою мындай экен да, тиги менен сүйлөшүп, тиги барып арызды жаз деген. Анан кийин акчасын алабыз, койду соет, кечиримди сурайт, кааласаң шапалак бересиң, кааласаң сөгөсүң, а мен тартам дагы чыгарабыз. Бул мыйзамдуу ушунун айтканы, мына мыйзамга туура келеби? Бул провокация туура эмес да бул. Ушинтип ортого түшүп алып, тиги каза болгон эжеге барып алып, онун бала менен сүйлөшүп, андай кыл, мындай кыл, мен айткандай болот, тигиндей кылам, мындай кылам деген. Болбойт да, туугандар. Же туурабы ушуну? Негизи ошондой азыр даже заявленияны Сыдык байке козготуп дагы жаздырган болсо, последний күнү илинип калды да. Ошол убакытты карап туруп, ошондой подстраивать эткен болсо дагы сенин жанагы биринчи сотуңда чечилген мыйзам, то есть мыйзамдын түрүндө чечилип чыктың да, штрафыңды төлөп койдуң уже. Дальше ошол соттун исходун карайт биринчиден. Экинчиден, жана адвокат айтпадыбы? Биринчи сотуна келбей коюшу мүмкүн, экинчи сотуна милдеттүү түрдө келет. Милдеттүү түрдө келгенде дагы сен азыр барбай деле койсоң болот. Мен деле ойлойм, барбай эле коюш керек. Негизи мамаңды дагы блокко салып, чөгөлөткөнгө чейин барды. Сен өлтүрбөсөң аны, же чаппасаң, эчтеке бир нерсесин урдабасаң, эмнеге сен анчалык чөгөлөшүң керек? Кылбай эле кой эчтекеңди, күт сотту эле. Мына 20 күндүн ичинде мына биринчи сотуң болушу мүмкүн. Анан дагы келбей кое турган болсо, эмки сотко милдеттүү түрдө келет дагы, ошол жактан чечилет, ошол жактан сен камабайт, кетет дальше. Сен ошол жактан эле все чечиле турган болсо, айтты го жана. Все дейт дагы, даже ошол эле күнү чыгып кетсең болот. Түшүндүңбү? Просто убакыт эле сабырды кармап туруп эле күтүп эле кой, болду. Провокацияларга алдырба. Макул, түшүндүм. Мен Сыдыктын айтып атканына жаман менин намысыма тийип атат да. Бул ким? Бул прокурор болбосо, бул официалдуу мамлекет кызматкери болбосо, бул бир жүргөн өзү судимый камалып отуруп чыккан бир неме болсо, провокатор болсо, анан мен TikToктун президенти менин айтканымды кыласың, сен койду алып келишиң керек, кечирим сурашың керек, шапалак урса туруп беришиң керек, сөксө да туруп беришиң керек. Анан мен телефонго тартып туруп, элге көргөзүп видеону чыгарышым керек деп атат. Ошол туурабы ушунуку? Мен мыйзамдын алдында жооп берип, ушуп кеткендиктин аягы мына ушул болуп келатат да. Негизи TikTokто чогуу жүргөндөн урушпай эле, аралашпай эле, башында эле айткам, эч ким менен провокацияга алдырба, сүйлөшпө, башкалар менен ойно деген мына сага кайра айтканымды кылган жоксуң.
болбой ойноп жүрдүң, эми мына оюндан от чыкты, оюндан от чыгып мына аягы ушул болуп атат, мына бири бириңерге жек көрүп, бири бириңерге атандашып азыр тирешип атасыңар. Эми тирешкенден пайда жок негизи. Бири бириңерге ямак аспай эле, тырышпай эле, жөн эле көт кысып жашасаңар болот да турабы? Анан мен мыйзамдын чегинде 3 ай камалдым туугандар. 100 000 штрафты. Бул соттун чечими. Эми макул. Ошол 1 айдын акыркы күнүнө үлгүрүп калды, жазыптыр, макул. Эми бизде мыйзам адилеттүүлүк болсо, мен ойлойм жакшы жагына мына шаардык сотторда чечип берет деген үмүттөмүн, Кудай кааласа. Азыр мынакей кыйналып жүрөм, бул күндөр да өтүп кетет. Бул күндөр да өтүп кетет. Азыр үйдө жатып, табалап, ар кандай немелер шантаж кылып атат. Мейли, Кудайга салдым. Аллага салдым. Мен айттым жана, бирөөгө ооргазганда акырын баягы өзүңүз чыга ала турган деңгээлде ямагазын, чтобы түшүп калса чыгып кеткенге оңой болсун деп. Анан чыга албай турган деңгээлде яма казып алсаңыз, орго өзүңүз түшүп калсаңыз кыйын эле болуп калат.